Көп жылдардан бери Жалал Абад шаарынын ортосундагы түрмөкананы башка аймакка жылдыруу демилгеленип келген. Демилге ишке ашты. Номер 10 жаза аткаруу абагы Базаркоргон районунун аймагына жылдырылууда. Ушул тапта абактын курулушу жүрүп жатат. Курулуш иштери 4 ай мурун башталган. Ушул тапта мекеменин пайдубалын куруу аракети көрүлүүдө. Абакканага Базаркоргон районунун Бешик жон айылынан жер каралган, аянты 8,5 гектарды түзөт. Курулушка каражат республикалык казынадан каралып, учурда маселе чечилген. Бул иштер негизи июлдун акырында башталды. Биринчиден ушул мына тоону кесип, грунт деп коет, мына горный породугу. Ушуну кесирип, срезка кылып, тегизеген иштер башталды. Анан бул иш бүткөндөн кийин ал жакта котловандар көрүп атасыздар, мына наркы штрафный изолятор болот, бул жакта обшивкалар болот. Ушулардын котловандары башталды. Мына 6,5 гектар жер тегизилди. Бул жакка свет тартылып келди, суу тартылып келди. Азыркы учурда бардык ушундай немелер менен камсыз болгон. Жалпысынан бир 18 здание курулат. Чоң зданиялар курулат. Ал жерде общежитие болот, столовый болот, спортзал болот, прогулочный зоналар бар. Түрмөканага берилип жаткан жер Жалал Абад шаарынан 25-30 чакырым, район борборунан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жалал Абад шаарындагы жаза аткаруу мекемеси 7 гектарга жакын жерди ээлейт. Аны жылдыруу максаттарынын бири түрмөкана жыш жайгашкан калктуу конуштун арасында болгондугу, жол боюнда жайгашкандыктан ар кандай туура эмес көрүнүштөр орун алып келген. Шаардын ортосуна калып кетти да, мурун шаар кичине маалында чеке жагында эле болчу. Эми шаар чоңоюп, эл көбөйгөндөн кийин шаардын ортосу болуп калды. Ал жерден нар жак бер жак өткөндө дагы ушул түрмөкананын немедегилер дагы сырттагы адамдарды чакырып, анан ушундай бир туура эмес көрүнүштөр болуп атат. Анан мындай туура эмес бир заттарды ыргытып берип атышат, туура эмес бир акча каражаттарын берип атышат. Ошондо жол берүү максатында дагы биз ушул шаардан чыгарып кетүү боюнча. Мындан сырткары шаардагы номер 53 тергөө абагына да 1 гектар жер аянты ажыратылып, Созак районунун Арал айылына көчүрүү жумуштары башталды. Бул аракет шаар инфраструктурасын жакшыртуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, жазаларды аткаруу кызматынын өздүк курамынын ичинде кызматтык тартипти чыңдоо, кесиптик даярдык деңгээлин жогорулатуу максатында ишке ашырылууда. Бул ошол жаза аткаруу кызматынын өзүнүн мындай курулуш компаниясы бар экен. Ошолор куруп баштады. Бүгүнкү күндө жолуну, суусуну, анан тийиштүү техникаларын, электр энергиянын бүт баарын алып барды. Эми быйылдан кийин ушу күздө көчүрөлү деп атабыз. Түрмөкананы ушу Базаркоргон районуна. Ал эми бул жердеги ордуну азыр биз план кылып атабыз. Ошол көп кабаттуу үйлөрдү, анан ушул торговый центр, ошо элге шарт боло турган шарттарды түзүп берели деп ушундай план кылып атабыз. Буга чейин түрмөнү жылдырууга Аксы районунан 8 гектар, Базаркоргон районунан да 8 гектар жер көрсөтүлгөн. Базаркоргондон көрсөтүлгөн жерге макул болушкан. Себеби андагы кызматкерлер үчүн салынган турак жай Жалал Абад шаарынын ичинде жайгашкан. Кызматкерлердин шаардан барып келип иштөөсүнө ыңгайлуулугу бар. 18 октябрда юстиция министринин орун басары Алмазбек Зарылбек уулу өлкө боюнча 4 абак шаар четине көчүрүлөрүн айткан. Анда номер 47 мекеме жоюлуп, министрликке караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 10, 21, 23 жана 25 мекемелерин Бишкек, Ош, Жалал Абад жана Каракол шаарларынын четине көчүрүү пландаштырылганын белгилеген. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө абагы, жалгыз түрмө, 13 түзөтүү абагы, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы бар. Ушул тапта жаза мөөнөтүн 9000ден ашуун адам өтөп жатканы айтылат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.